Дарыянын жээгин көрктөндүрүү боюнча даярдалып жаткан долбоордо жөө адамдар баса турган тротуарлар, веложол, түнкү жарыктандыруу, көпүрөлөр жана эс алуучу жайлар каралган. Ошондой эле дарыянын жээктери таштар менен бекемделет. Биринчиден шаарга көрк берүү максатында, экинчиден Акбуранын эки жээгин бошотуу максатында ушул атайын бир долбоор даярдап, ошол Акбуранын көктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча иштер буюрса башталды. Өткөн жумада ошол биринчи отуруму болуп өттү, атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ошонун негизинде буюрса 3 этап менен Акбура дарыясынын эки жээги реконструкцияланат, жашылдандырылып көктөндүрүлөт. Биринчи этабында 1300 метр, экинчи этабында 1600 метр, үчүнчү этабында оңдоо иштери 2500 метрди түзөт. Акбура дарыясынын оңдоп түзөөгө сунушталып жаткан аймагынын жалпы узундугу 5400 метр. Акбура жээгин жашылдандыруу долбоору боюнча бул мен турган аймак 3-чү этапка кирет. Бирок адистердин айтымында курулуш иштери дал ушул 3-чү этаптан башталмак. Анткени Акбура жээгинин корго аймагына кирип кеткен соода күркөлөрү, эс алуу жайлары сыяктуу мыйзамсыз курулуштар дал ушул 3-чү этапта жайгашкан. Бирок тиешелүү кызматтар ал курулуштарды бузуп салуу тууралуу эскертүүлөрдү бергенин айтып жатышат. Өз билемдик менен баягы суунун корго аймагына прямо суу дарыянын жээгине чейин ошол курулмаларды ар кандай жеңил типтеги курулма, ар кандай курулмаларды куруп алышкан да. Бүгүнкү күндө ошо бардыгын ал жактан дагы бар тактап иш алып барып атабыз. Ар бирине баягы предписание берип, баягы 8 метрди бошотуп коюуга өзүнчө бир убакыт беребиз да, бөлөт. Акбура дарыясы Ош шаарынын ортосунан агып өтөт, бирок дарыянын азыркы абалы анчалык деле канааттандырарлык эмес. Анткени мыйзамсыз курулуштардан сырткары айрым жерлеринде тургундар тарабынан таштанды таштаган учурлар катталып турат. Жайкысы мисалы үчүн эс алганы келгенде сөзсүз суусундук, пакеттен наны менен, дагы бир демелери менен, андан кийин бир бөтөлкө дагы бир демелери көп болуп калып атат да. Мына ушул нерсе бардыгы Акбуранын ичине түшүп, кеткен агып кетип атат, кетпегени монтип жатып атат дегендей. Эгерде жанагындай эки жагын тосуп, жакшы акыбалга алып келе турган болсо, мына ушул нерседен кутулат болуш керек Акбура. Оңдоп түзөө жана көрктөндүрүү иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, жакынкы күндөрү башталат. Бул эми баштоо иштери, мына долбоорлоо иштери жүрүп атат. Буюрса февралдын ортолоруна бүткөн болсо, бул жерден бюджеттен маселени чечип берген болсо, ушул марттан баштап ишке киришебиз. Бул негизги иш, биринчи иш эле болот. Акбуранын жээгин бекемдөө болот. Бул ошол табигый таштар менен дамбалар курулуп, себеби ар кандай суу көбөйөт, азаят, сел келет, башка болот да. Ошол курган нерселер бузулбаш үчүн да биринчи иш ошол дарыянын жээгин бекемдөөдөн башталат. Акбура дарыясынын жээктерин жашылдандыруу жана оңдоп түзөө иштеринин акыркы этабын 2021 жылы толугу менен бүткөрүүнү пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.